Саламатсыңарбы балдар? Адам жана коом сабагы башталды. Биз өткөндө силер менен үй бүлө институту деген теманы өткөнбүз. Эгер коомдо үй бүлө деген түшүнүк жок болсо, үй бүлө деги эле үй бүлө деген жок болсо эмне болмок? Балдардын тарбиясы жана өсүүсү өзгөрмөк, салт сана маданият жоголмок, сүйүү жакындыгы сезимдери маанисин өзгөртмөк. Демек сүйүү жана ушул жакындык сезимдери жоголмок балдар. Билим берүү, тарбиялоо системалары толугу менен мамлекетке өтүп кетмек, экономика, коомдук түзүлүш такыр өзгөрмөк, эмоциялдык жалгыздык көбөймөк, коомдо бир түрдүү муздак сезимдер пайда болмок деп силер менен сүйлөшкөнбүз. Коомдо канчалык үй бүлөнүн мааниси жана орду терең экенин билгенбиз. Бүгүн биз силер менен дагы үй бүлө институту жөнүндө сабак башталганда Кудай буйруса мектепте практикалык жумуштарды кылабыз, берилген тапшырмаларды убагында аткарабыз, балдар. Бүгүн биз силер менен өтө турган темабыз социалдык норма жана көзөмөл. Сабактын максаты социалдык нормалардын белгилерин, түрлөрүн жана коомдогу ролун түшүндүрүү. Социалдык көзөмөл эмне экенин жана анын түрлөрүн билүү. Эгер коомдо эч кандай эрежелер болбосо эмне болмок балдар? Ойлонуп көрөлүчү баарыбыз терең. Эгер эч кандай эреже жок, мектепке баруу деген жок, каалагандай жүрүм турум болсо, эч ким көзөмөлдөбөсө, коом кандай болуп калмак балдар? Социалдык нормалар коомдо жүрүм турумду тартипке салган жалпы кабыл алынган эрежелер. Социалдык нормалардын негизги түрлөрү адеп ахлактык нормалар, жакшы жаман, туура эмес жүрүм турум, укуктук нормалар, мыйзамдар, кодекстер, жазалар, салт сана, адаттар, улуттук үй бүлөлүк учурдагы үрп адаттар, диний нормалар, диндин эрежелери, булардын баардыгы социалдык эрежелерге кирет экен, балдар. Социалдык көзөмөл балдар. Социалдык көзөмөл коомдун тартипти сактоосу үчүн, демек коомдун тартипти сактоосу үчүн колдонулган механизмдер. Формалдык көзөмөл, мыйзам, сот, полиция, мектеп эрежелери. Формалдык эмес көзөмөл, коомдук сын, уят кароо, мактоо, үй бүлөлүк тарбия. Социалдык жөнгө салуунун механизмдери. Социалдашуу бала чагынан баштап тарбия аркылуу нормаларын үйрөнүү. Демек бизге бала чагыбыздан эле социалдашуу тарбиялардын баардыгынын нормаларын үйрөнүү бала чагыбыздан эле. Санкциялар, мактоо, сыйлык же айып пул жаза, коомдук пикир, коомдун баалоосу, институттардын ролу, мектеп, үй бүлө, өкмөт, дин жана башка институттар бар. Силер менен биз сабак учурунда өтөбүз. Кыскача жыйынтык балдар, адамдардын жүрүм туруму социалдык нормалар, эрежелер жана социалдык көзөмөл аркылуу жөнгө салынат. Бул коомдо тартип, ынтымак жана адилеттүүлүк орношуна жардам берет. Керектүү жерлерин жазып алабыз балдар. Социалдык нормалар деген эмне? Деги эле социал деп атабыз. Нормалары кайсылар экен, ошолорду билип алалычы. Социалдык нормалар бул коомдо баарына бирдей талап кылынган жүрүм турум эрежелери. Алар адамдардын мамилесин, кадамдарын тартипке салып, коомдук жашоону иреттейт. Түшүнүктүүбү балдар? Социалдык нормалардын негизги түрлөрү: моралдык нормалар, адеп ахлактык, балдар. Адеп ахлак дегенде кандай түшүнөбүз? Мисалы үчүн бир адамды, бир баланы алсак, адеп ахлагы кандай болуш керек? Адеп ахлак дегенде кандай түшүнөсүңөр? Мисалы үчүн ак пейил, чынчыл, жоопкерчиликтүү адам балдарды биз адеп ахлактык деп айтабыз. Жакшы жаман, туура эмес түшүнүктөр, мисалы улууну сыйлоо, калп айтпоо, укуктук нормалар.
укуктук нормалар мамлекет тарабынан кабыл алынган мыйзамдар. Мисалы, жол эрежелерин бузбоо, мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылуу. Эгер жол эрежелери болбогондо машиналар жолдо жүрө алат беле балдар, ойлонуп көрөлүчү. Эгер жол эрежесин бизге түзүп койбогондо, ушул эрежени киргизбегенде, биз коомдо өзүбүз бара турган жерибизге машиналар аркылуу жетип бармак эмеспиз, балдар. Көптөгөн көйгөйлөр пайда болмок. Андан кийин салт сана, жүрүм жана үрп адаттар, муундан муунга өтүп келген жүрүм турум үлгүлөрү. Мисалы, конок тосуу, жоро жолдор менен конокко баруу, жүрүм турумдун эрежелери. Диний нормалар, дин тарабынан белгиленген эрежелер, мисалы орозо кармоо, ибадат жасоо, корпоративдик уюмдук нормалар, мекеме, мектеп, компаниядагы ички эрежелер, мисалы форма кийүү, графикти сактоо жана башка ушул сыяктуу. Демек, бүгүн биз темадан эмнени түшүнө алдык балдар? Мисалы үчүн, коомдо социалдык эрежелер болбосо, башаламандык болмок. Демек, уурулук кылган адамдар уурулугун кыла бермек, баягы уурдаткан адамдар жабырланып кала бермек, эчтеке кыла алмак эмес. Демек, бул жерде дагы социалдык эрежелер өзүнүн чоң ролун ойнойт, балдар. Мисалы үчүн, азыр уурулук кыла турган болсо, аларга бир эреже бар. Демек, ички коопсуздукту камсыз кылуучу адамдар, милициялар аларды көзөмөлдөп турбаса, демек башаламандык болуп кетет. Андан сырткары, мектепте, мисалы үчүн, коомдо мектепке баруу, 6 жаштан баруу эрежеси бар. Коомдо бекитилген, балдар окуп билим алуусу керек деп. Эгер ушул эреже жок болсо, эмне болмок? Анда биз караңгы дүйнөдө жашап калмакпыз. Демек, социалдык нормаларды жана коомдо көзөмөл сөзсүз керек экен, балдар.